Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө коомчулугубузда өтө мындай бир жүрөк сүйдө турган, жүрөк толкута турган ушундай бир жакшы иштерге жанашып алып, ишти жасаштык биздин максаттарыбыздын бири. Ушул эле үй, ошол Лена деген апабыздын ушундай бир кайрылуусу болгон. Ошол кайрылууда мына ушул үй өтө зарыл, муктаж болгон. Анан ошол үйдө бүгүн кубанычтуу болуп турат. Мына ушул үйгө келип өзүбүз дагы бүгүн чогуу турган учурубузда келиңиз. Мына үйдө могу эшигин, ушул эшикти дагы жөнөткөн бир туугандарыбыз, ушул үйдүн ушул айылдагы ушул балдар, мына оюнчулукка деп уюштурам деп мына ушул ниетти камтыган. Мунун баары караңдарчы. Бул үй мына мынтип бут кийимдер жайнап, береке агып кирип турчу кыргыздын үйү. Буюрса эшик болсо кенен ачык. Мына бул үй баштан аяк бүткүчө жалаң ушундай жакшы адамдардын жакшы тилеги менен, бата тилеги менен үй тургузулду. Анан бул үй мына бул эшиктерди дагы жөнөткөн мекендештер, бул сиздерге маалым. Ушул эшиктерди дагы биздин мына Сбербанк карталга аздыр көптүр колуңуздардан келген колдоону жөнөтүп, ошодон келген каражаттар топтолуп, мына бүгүн мындай үйлөр тургузулууда. Бир эле бул жерде эмес, бүгүнкү күндө дагы мынакей бул 20-чы болуп тапшырылды, дагы 5 үй, 6 үйүбүз дагы тургузулуп атат. Болгону биз өз убакытында мындай маалыматты бере албай жатабыз да. Мына урматтуу үй тууган, мына караңдарчы, бул өтө сүйүнүч. Бул жак болсо бир мүнөттөн алып коеюн, э? Бул жак болсо Лена апанын конок бөлмөсү. Эми буну дагы биз айтайлы дегенибиз, мына буюрса эч убакта кыргыздын энелери көз жаш төгүп ыйлабасын, алар кыйналбасын. Бул оор тагдырды жараткандан ар бир адам өзүнө тилеп албайт, сурап албайт. Бирок тагдыр, буйрук, жазмыш Кудайдан. Ар бир мусулман жан ошондой билебиз. Ошон үчүн мындай нерсеге сын көз караш менен карап туруп албастан биз кыргыздын намыстуу уулу катары ушундай иштерди жасоону туура көрүп, анан бул чагылдырылып аткандыгыбыздагы биз жакшы иш кылдык деп мактаныш үчүн эмес, жөн гана өзүбүздөн кийинкилерге үлгү катарында көрсөтүп, балдарыбызга, өзүбүздөн кийинки жаштарга берген таалим тарбиябыз болсо экен деген гана ниет. Ошон үчүн эми өзүбүздөн улууларга акыл үйрөтө албайбыз. Мына азыр бул үйдө өзүм дагы азыр келип алып сүйүнүп атам. Мына ушул үйдө апаларыбыз отурат, сүйүнүч, кубаныч. Биздин мекенибизде мындай сүйүнүчтөр көп болсун. Эч бир эне үй жайсыз, же бир кандай бир кыйынчылыкта кыйналбасын. Мына ушундай бир туугандар. Азыр мына бул жөнөткөн аманаттар өз дарегине бул саламатчылык. Бүт жакшынакай заманбап, Кудай буйруса. Бул үйдө жалаң гана той көрөсү, мына Лена апабыз болсо сүйүнүп, кубанып, мына эне жүрөгүндө сүйүнүч, жүзүндө да сүйүнүч, эненин жүрөгүндө да сүйүнүч. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мындай сүйүнүчтү көрүп мен өзүм да сүйүнүп атам. Сиздерге да бул сүйүнүчтү бөлүшүп коюуну туура көрүп атам. Себеби бул бир кишинин кылган бир жакшы иш эмес. Бул жерде жалпыбыздын, ушул көрөрманыбыздын, баарыбыздын ынтымагыбыздын, биримдигибиздин жыйынтыгы. Мына айылдагы дагы ошол 10 жылдык өткүзөбүз деген дагы мекендештердин өтө чоң салымы, алардын аракети, Азамат акебиз баштаган бир туугандарыбызга Аллах эки дүйнө ыраазы болгон болсун, бактылык берсин. Кудай буйруса. Анан кийин андан тышкары дагы ушу биз менен кызматташып, мына ушу тиш доктор агаларыбыз бар, айнек жасаган байкелерибиз бар, айнегин жөнөтүшүп, эшик саткан бир туугандар эшигинен бөлүшүп, деги эле адамга кандай ырыскы жараткан берип жатат, бирок Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, кимдир бирөө устачылыгы менен мына айылдын имамы Молдекебиз, атын билбейт экенсиң. Эсен Молдеке өзү айылдын имамы болсо да ушул жерге келип, ички мынагы иштери менен өзүнүн күчүнөн бөлүшүп, бул имамдардын арасында, элдин арасында чоң үлгү катарында кадамын жасап, биздин сүйүнтүп катарыбызда. Анан мындай Олжобай байке мынакей ар бир эненин жүрөгүндө. Ошон үчүн бир туугандар, бул жакшылыгыбыз Кудай буйруса биз көзүбүз өтсө дүйнөдөн бир кайтар дүйнөбүз. Анан ошон үчүн ошол күнү сондор артта калып, ушул кылган жакшылыгыбыздагы сооптор биз менен кетет Кудай буйруса. Ошон үчүн ушундай соопторубуз көп болсун. Анан жанагы тишти жазат берген байкебиз, Жапар байке. Ал Жапар байке менен да көп кызматташабыз.
Анан канчалаган энелердин оозундагы мына ал күчтө турган кезде, киши күчтө болуп турган кезде бизди багып эрезеге жеткизген эне бүгүн ошол оозунда тиши түшүп, даам тартып жей албай атканда ушул тишти салып, мына азыр энекем сөөк кемирип атат отуруп алып. Рахмат, Алла разы болсун. Анан мына могу жакта аталарыбыз. Могу биздин кылган ишибиз бүт баары элдин ынтымагы менен да. Кыргыздын булундуруштагы балдар, кыздары оңдоосун көрсөтүп келишет. Анан ошого биздин ошол күндө бата менен эл жамыгы менен жер көгөрөт дейт. Ошол алыста жүргөндөр амандык, эсендикте келсин деп бир канча дуа бата тилегиңизди берип койсоңуздар. Жалпы кыргыз уулу кыздар. Амин. Ушу биздин Татынакай жигиттерибиз, кыздарыбыз, апаларыбыз ошол эмеде жүрөт, ошолор өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым ушул жакшылык мындай эмелерди дайым унутпай. Силерге да чоң рахмат. Ушинтип мамытып мен тажеңемди Татынакай мамытып ак үй подарка кылып, силердин да өмүрүңөр узун болсун. Ушул ишиңерге ийгилик, дайым ушу элге жакшылык кылып бергиле. Кудайым берген өмүрдү жакшылап жашагыла. Бала бакырыңар менен аман эсен боло. Амин. Толкунданба. Ушул өмүрүңө береке берсин. Ушундай кайгырып жүргөндө, капа болуп жүргөндө өзүң барчың куштар болуп учуп келип, ушундай агырга тургусун мени көтөрмөй эле кой. Бактылуу болтурго оорубачы алтын. Амин, Кудайым. Башка айта албайм. Мооларды да көрүп чабан болуптур. Кудайым тынчылык берсин. Кудайыңыздар тынчылыктар аман болуңуздар. Ушул тамда өнүп өсүп, апа дайыма курсанчылык үстүндө жүрүңүздөр, эч бир кем болбоңуздар. Жана ушул тамга ким салып кошкон болсо, Алла таалам ошолордун кандай жакшылык ниеттери болсо, ошол жакшылык ниеттерин берген болсун. Жамандыктардан дайым алыс болсун. Амин. Кудай буйруса, урматтуу бир туугандар, ошол кимде ким ушул Лена апанын деги эле биздин канчалаган эненин кубанычына себепкер болуп, алыста туруп, жакындан колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн Аллах эки дүйнө бактылык берсин. Балалуу боло албай жүргөндөр балалуу болсун. Ушу балалуу боло албай жүрөм азамат деп салымын салып, кошумчасын кошкон бир туугандар. Бунун баары сиздерге биринчи Кудайга маалым. Ошон үчүн ушул ой тилегиңиздер орундалып, уулдуу болуңуздар, уулдуу боло албай аткандар, кыздуу боло албагандар, кыздуу болуңуздар, үйлүү болбогондор үйлүү болсун, ден соолуктан кыйналып жүргөндөр ден соолуктары жакшырып, Кудай буйруса ушул Кыргызстаныбыз өнүп өсүп, Кудай буйруса ушундай бир ынтымагыбыз мындан да курч болуп, деги эле өлкөбүз өнүгүп, энелердин ар бир мекендештин жүзүндө жылмаюу гана болсун.